Muğalim sağ uçurunda bilim berүүнүн ордуна көбүнчө тарбия берүү менен алек болууда. Туура, ата-энелер да балдарын мектепке сабак алышсын деп жөнөттү. Бирок бул жерде эми ким күнөөлүү? Мугалимдер күнү Советтер Союзу учурунда эле белгиленип баштаган. Бул жөнүндө 1965 жылы 29 сентябрда жарлык чыккан. 1980 жылдан бери октябрь айынын 1-жекшембисинде белгиленип келген. 2014 жылдагы өкмөттүн токтомуна ылайык 5 октябрь күнү майрам ээлерин куттуктап келүүдө. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан күч түзүмдөрүнүн мугалимдерге арналган салтанаттуу жыйыны дагы аталган майрамды утурлай белгиленди. Областық ички иштер башкармалыгы тарабынан мугалимдердин майрамына карата иш-чара уюштуруп беришти. Абдан жакшы мугалимдерди сыйлоо менен, грамоталар менен, белектер менен сыйлап жатышат. Анткени бул иште биз ушул башкармалыктар менен, ички иштер менен биргеликте мектепте чогуу иш алып барабыз. Анткени булар окуучулардын коопсуздугун дайыма биз менен биргеликте сактап келишет. Жаш өспүрүмдөрдүн коомдук коопсуздугун көзөмөлгө алган милиция кызматындагылар мугалимдер менен тыгыз байланышта иш алып барышат. Окуучуларга ата-энеден кийинки эле мээримди берип, алардын тартибине кошо маани беришет. Андыктан бүгүнкү иш-чараны колго алган кызматкерлерге шаардык билим берүү мекемесинин жамааты ыраазы. Бул да болсо ушул билим берүү тармагы менен ички иштер кызматкерлери менен биргеликте мындан ары дагы көптөгөн иштерди жүргүзгөнгө чоң шарт түзөт. Себеби дегенде биздин мугалимдерибиз бүгүнкү күнү көрүп атабыз, окуучулардын арасында кылмыштуулукту болтурбоо боюнча ошо идеян кызматкерлер менен биргеликте күнү түнү күчү менен иштерди алып барабыз. Мугалим бул аруу жана ардактуу кесип ээлери. Аларга майрамдын алдында ар кандай жакшы сөздөр айтылса, баалуу белектер тапшырылса да аздык кылат. Дүйнөнү илим билим менен сугарып, жаркын жашоого багыт беришет. Андыктан шаардык ички иштер бөлүмүнүн адистери алардын эмгектерин баалап, ушул иш-чараны колго алып отурушат. Кылмыштуулукту алдын алууда биринчи иретте ушулар алдын алат, мугалимдер алдын алат, мектептеги кырсыктарды. Бизге жеринде ошол кылмыштарды өз ордунда чечишкенге жардам берет да, ошолорго ушулардын эмгектерин баалап биз мугалим деле милицияда эле иш кылат күнү түнүчү. Эмгектерин баалап ушу бүгүнкү 5 октябрь мугалимдер күнүнө карата биз атайын ушу соцпедагог организаторлор кээ бир директорлор менен директорго сый урмат менен майрам катары тартууладык да. Белгилей кетсек, салтанаттуу жыйынга шаар аймагындагы 20дан ашуун орто мектептердин мугалимдери жана жетекчилери катышышты. Ушул тапта жалпы шаар боюнча 1300дөн ашуун мугалим эмгектенип келет. Ал эми бүгүнкү майрамдык кечеде 50дөн ашуун агартуу тармагынын өкүлдөрүнө ардак грамоталар жана баалуу белектер тапшырылды. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.